Мен Асанбаев Абдышүкүр. Мен номер 50 Нышанов гимназия мектебинде 3А классында окуйм. Шамалдан белек, караңгы түн, күр, чарт-чурт, күн күкіріп, чалған чартылдап, каттуу шамал башталды. Доголдаган каттуу шамал бактардын бутактарын сындырып, жердеги жаткан буюмдарды асманга көтөрдү. Тарс, курс. Коркок айы коенектин үйүнө кире качты. Мен коркуп жатам, деди ал. Коркпо, бир аздан кийин шамал басылат, деп коян калтырап коркуп кирген айыны суратту. Таң атты. Аларга кирпи келип, эшикти кагып, мындай деди: "Карагылачы, кечээки түнү шамал учуруп келген го." Коенек менен аю көздөрүн ушалап карашса, кородо чоң жолук, топ, сабиз, бейсбол таягы, ашкабак, помидор ар кайсы жакта чачылып жатат экен. Үч дос буюмдарды чогултушту. Булар кандай учуп келди экен деп кирпи таң калды. Буларды эмне кылабыз деп сурады аю. Үчөөбүзгө бөлүшүп алалыбы, деди кирпи. Келгиле, ар бирибизге өзүбүзгө жаккан түстү боюнча алалы. Мен кызылды сабиз менен ашкабакты алам, деди кирпи. Мен болсо өзүмдүн көзүмө окшош кызыл жолук менен помидорду алам, деди коен. Ондо мага сары топ менен бейсбол таягы калат экен да. Мен негиз сары түстү жактыра бербейм, деп аю капалана түштү. Анда келгиле сырткы түзүлүшүнө жараша бөлөлү. Мен сүйрү форманы жактырам, деди коен. Мен болсо тегеректи жакшы көрөм, деди кирпи. Мен болсо төрт бурчтуу форманы жактырам, деди аю. Ошентип сүйрү сабиз менен бейсбол таягын коен алды. Тоголоктоп ашкабак менен помидорду кирпи алды. Төрт бурчтуу жолукту аю алды. Балдар, келгиле топ ойнойлу, деди кирпи сары топту тоголонтуп. Ура, абдан кызыктуу оюн болот. Үчөө топ менен ойноп жатышканда аю менин кардым ачты, деди. Менин да кардым ачты, менин да, дешти кирпи менен коен. Ошол заманда үч доско жакшы ой келди. Эң сонун. Үч дос буюмдарды кайрадан чогултуп, жей турганды өзүнчө жана жебей турганды өзүнчө бөлүштү. Жей тургандар помидор, сабиз, ашкабак, ал эми жебей тургандар топ, жолук жана бейсбол таягы. Үч дос казанга помидорду, сабизди, ашкабакты салышты. Сорпо буркулдап кайнап, дамду жыт буркулдады. Кур деп үч достун ичи куркулдап жатты. Мына эми сорпо да бышты. Шор, маймаң, култ деп тамак жей башташты. Үч дос кородогу көк чөпкө жатып эс алмай болушту. Көк асманда бир да булутсуз чайтай ачык эле. Көзүм күндөн уялып кара албай жатам, деди аю. Көзүн чүрүштүрүп, күндүн ордуна каалаган булут болсо кандай жакшы болот эле, деди коен. Көзүн кулагы менен жаап. Келгиле шамал учуруп келген жолук менен күндөн калкылабыз, деди кирпи. Туура айтат кирпи досубуз, дешти коен менен аю башын иңкейип. Үч дос бактын бутактарын терип келип, тигинен орунтуп, жолук менен үстүн жаап, чатыр жасап алышты. Күндөн калаган чатырдын ичи жылуу эле. Аю үгөлөп жатып тез эле уктап калды.
коян менен кирпи аюга жолонгон боюнча уйкуга киришти. Достор тынч жана бейпил эс алышты. 3 доско өрдөк келди. Өрдөктө деле ар кандай буюмдар болушту. Кегиле аларды түсүнө караша бөлүштүрөлү. Көк аюга, кызыл коянго, сары кирпиге, ал эми формага жараша бөлүштүрөбүз. Сүйрүү форма бул коянго, төгөрөк форма бул кирпиге, төрт бурчтук форма бул аюга. Ал эми жей турган анан жана жебей турганды бөлүштүрөбүз. Жей тургандарга алма жана чупа-чуп, ал эми жебей тургандарга шапка жана подушкалар. Достор, ал эми анда бир нерселер тапса, бөлүшө алалы. Per Вентис жана Эстер Лейкен деген адамдар жазган Майпаң Мамалак деген китапты окуп чыктым. Азыр айтып берем. Биринчи, качан биз жардамга баратканда өзүбүзгө аптечканын ичинде бир жолу кылган колкап, пластыр жана бинт, анан суюк, самын, кайчы, жана маска керек. Анан мага ушул Маймаң Мамалак деген мамалак абдан жакты. Мен дагы келечегимде Майпаң Мамалакка окшоп адамдарга жардам бергим келет. Жана коопсуздуктар менен таанышып калышым мүмкүн. Үйдө, мектепте ойноп жатканда жана эшикте кылып калышым мүмкүн. Жаратылышым мүмкүн. Качан бирөө бир жерде жатып или ооруп калган болсо, тез жардам деген 103 номерине тез чалып айтыш керек.